Салам алейкум туугандар. Мына биз айтып аткан хайдагыла өстүргүлө деп аткан карликовый алмалар мына булар. Ушулар. О, алдыңыздарда турган Айдарет сортундагы алма. 4-жыл быйыл. Баштан аяк биз бу жерде узуну 300 метр аягына чейин. Мынакей туугандар, азыр 28 сентябрь 2020 күз. Мына алманын жыйноонун алдында турабыз. Кудай буюрса, октябрдын 10-15-теринде алманы кудай буюрса теребиз. Мынакей туугандар, ушул алманы өстүргүлө, бирок технология, өзүнүн технологиясы менен өстүргүлө. Бул биздин баягы Союздун алмаларындай эмес. Айдап койсо эле өзү кичинеден өсө бергендей. Муну карап, жакшылап багып, убагында дарылап, убагы менен баардык дарыларын чачып, керектүү азык заттарын берсе, бул өтө түшүмдүү, кирешелүү. Анан айдап коюп бизде Кыргызда айрыкча мунун болбойт экен деп көнүп алганбыз. Ошо только уход керек. Канчалык уход берсе ошончолук байлап, гектарына мына Европада 180-120 тоннага чейин алып атышат. Бизде 100-120 тонна деп айтпай эле коелу. Бир 30-40 тонна берсе жетет бизге, Кыргызга. Ошондуктан туугандар, мен силерге сунуш кылам, ушул колдон келсе жериңерге чөп, буудай айдап эле отура бербестен, ушундай заманбап алма, алмурут деги эле ушундай бак дарактарды тиккиле өмө берүүчү. Ошого улай эле полукарликовый сливалар туугандар. Салам алейкум жаамат. Буюрса мына күркүрөгөн күз келип, азыр өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жыйнап турган учурубуз. Баарыңыздарга Кудай таалам береке берсин. Мына биз да ушул өзүбүздүн алмаларыбызды үзгөнү келдик. Фазендага мына быйылкы байлаган алмалар. Кудайга шүгүр, алмалар байлады да. Анан мындай бирин серин байлады. Мына 2 жылдык, 3 жылдык алмалар да быйылкы. Мындай байлады. Азыр ошо үзүп, алмаларды уже жыйналыштырып атабыз уже. Бияктын баары үзүп кетишиптир. Мына биздин ооруган алмаларды ушундай өстү. Мына жигиттер мынакей ушул. Бүгүн ошо кар, штурмовой дегенден келип, үй бүлө менен келип, ушу фазендагы алмаларды үзүп атабыз. Мынакей туугандар. Мындай алмаларды байлаган биздики. Мындай алмалар да бар. Мындай алмалар да бар. Мынакей. Ошо бышты. Алма күркүрөгөн күз.